Акыркы жылдары жарандар тарабынан балдардын татыктуу билим алуусуна маани берүү күч алды. Ал эми элдин мындай талабын канааттандыруу максатында окуу курстары ачылып, жеке окуу борборлору тарабынан каалоочуларга билим берүүнүн аракетин жасап келишет. Дүйнөлүк тил болгон англис тилин окутуучу Discovery окуу борбору эмнеге үйрөтөрүн кабарчыбыз билип келген. Ар бир окуучуга жекече мамиле, акысыз окуу китептери менен камсыз кылуу Discovery окуу борборунун негизги максаттарынын бири. Жаш жеткинчектерди англис, орус, кытай тилдерине үйрөткөн окуу борбору учурда Баткен шаарында өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Англис тилин үйрөнүүгө кызыктар болгон 1-класстан 11-класска чейинки 100дөн ашуун окуучулар бул курстан билим алууда. 2 айда эми сиздер ойлошуңуздар мүмкүн 11 жыл мектепте окуп тилди жакшы үйрөнө албай 2 айдын ичинде кантип үйрөнүп кетет. Бул жагынан биздин мугалимдер ошол жактан катуу иштешет. 2 ай ичинде биз не только класстын ичинде эле сабак өтпөйбүз, только бала класстын ичинде эле үйрөнбөйт сабакты. Сыртта ойноп, күлүп, кино көрүп, ырдап, бийлеп дегендей бала кулак менен угуп, көз менен көрүп, ошондон тез жетет балага. Ошол сыяктуу практикалык биз жаңы этап менен өтүп атабыз. Бул 40% грамматика, 60% практика менен өтүп атабыз. Ушунда балага тез жетет. А класстын ичинде эле 1 саат 20 мүнөттө бул класстын ичинде эле кармап койсок, анда бала тез тажап калышы мүмкүн. Тилди үйрөнүш үчүн биринчиден өзүнүн каалоосу керек, экинчиден бул жай өтүш керек. Курсту окуп бүткөндөргө сертификат беребиз. Сертификаттарыбыз жогорку окуу жайларга, тилге байланышы бар ишканаларга жардамы чоң тиет. Fast food that you love. Why not? Англис тилин каалоочуларга кыска убакыттын ичинде үйрөтүү үчүн чет өлкөдөн жана борбор калаадан келген тажрыйбалуу мугалимдер сабак өтүшүүдө. Сабактар жумасына 5 күн 2 сааттан өткөрүлүп, ар кандай интеллектуалдык оюндар менен коштолот. Биринчи бияка келатканда, Баткенге жөнөткөндө ойлонгомун да кандай болот экен деңгээли. Мен бешекте сабак берем да кичинекей балдарга. Анан алардын деңгээли бир аз эле күчтүүрөөк да. Бирок Баткенде ойлонгом кандай болот экен, эмне болот экен деп. Бирок келгенден кийин балдар аябай яркий, индивидуар өздөрүчө. Ошон үчүн кыйынчылыктар болгон жок. Негеден кругозору аябай эле широкий экен балдардын. Грамматика жөнүндө сүйлөсөк, анда жакшы эле мындай тез эле үйрөнүп кетишип атат. Буларда баягы особенно түштүктөн деген бар да, мугалим деген бул мындай кичине уважениени, допустим, эмени кылат. Поэтому ар бир сөзүңдүн тип кармап алып, ар бир сөзүңдү угуп, ар бир сөзүңдүн сурооңа жооп берет. Оюнга катышат, ырдап бер десең ырдап беришет. Ушундай аябай жакшы балдар. Тили бул келечектин тили да. Англис тили, китайский тили и так далее. Английский тил бул дүйнөдөгү эң биринчи место турат сүйлөш боюнча. Ошон үчүн бул тил менен келечеги аябай тыгыз байланышта, мен ойлойм. Неге дегенде ишке алганда дагы, окууга өткөндө дагы, бишекке барабы же чет эл өлкөгө чыгабы, английский тилди бул number 1 required тил деп коет да. Ошон үчүн келечектери тыгыз байланышта. Ким билсе ошол күчтүү. So, you are supposed to read this text how many times? Алгачкы жолу Discovery окуу борбору Баткен шаарында окуучулар үчүн тил үйрөнүүгө шарт түзгөндүгү абдан маанилүү. Анткени мектептен алган билимди кошумча курстан окуп толуктоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондой эле бул курстан окуп жаткан окуучулардын айтымында тил үйрөнүү пайдалуу жана натыйжалуу болууда. Мен азыр Discovery окуу борборунда окуп жатам. Бул жер мага аябай жакты, мугалимдер да аябай жакшы окутушат экен, баары түшүнүктүү. Кошумча оюндарды да ойнотушат. Анан ошондой эле Америкалык мугалимдер да бар экен, алар менен да жакшы окуп жатабыз. Алар бизге үйрөтүп жатышат. Мага бул борбор аябай жакты. Нелерди үйрөндүңөр? Мисалы үчүн мектепте сабак өткөндө кандай эле, бул жерде кандай айырмасы бар? Чынын айтканда мектептеги сабакта мындай программа кыйыныраак болгондой болду да. Ал бул жерде диалогторду жакшы үйрөнүп алдык, бири-бири менен байланышуу, өзеки пикир алышууну жакшы үйрөнүп алдык. Анан ошондой эле грамматиканы да ошондой эле жакшы үйрөнүп алдык. Discovery окуу борбору менен келечекке кадам ташта дебизинин алкагында иш алып барган окуу борборунун ишмердүүлүгүнө ата-энелер да ыраазы. Анткени 2 ай аралыгында тил үйрөнүү менен балдары бош убактыларын текке кетиришпейт. Аны менен катар келечек үчүн да өтө маанилүү. Биринчи ушул курсту уюштурган Discovery окуу борборуна ыраазычылык билдирип кетем. Себеби дегенде биздер ушул Кыргызстандын алыскы аймактарында, алыскы борбордон алыс жайгашкан шаарларда, айылдарда ушундай курстарды өткөрүп турса жакшы болот. Себеби дегенде бизде окуу
курс окуу предметтери, мисалы үчүн окуу мугалимдердин жетишсиздигинен бизде анчалык деле ошол чет элге англис тилин үйрөнүү кыйын болот. Өзүңүздөргө белгилүү, азыркы күндө орус тилинен кошо англис тил бул мындай айтканда өтө керектүү тилдердин бири. Жогорку жайларга тапшырганда деги эле азыркы күндө, азыркы мезгилде заман талабына ылайык тил деп эсептейм англис тилин. Азыр менин 2 кызым окуп атат бул курста. Салыштырмалуу ушул бир айдын жүзү болуп калды, салыштырмалуу өтө мындай айтканда көп тилдерди, көп сөздөрдү, жаңы сөздөрдү үйрөнүп, мындай айтканда сүйлөө речтери да мындай айтканда жакшы болуп калды. Good, thank you. Фарида Убайдуллаева, Масатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары. How am I? Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү Алтын бешик маалымат программасы соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.